Мени Айдар мырза аябай катуу таң калтырган маселе ушул болду. Мына Ысык көлдүн бир жеринде ошол илдетке чалдыгып калды дегендерге күмөн болгондорду текшерүү үчүн бир аз кармай турган жерди киргизебиз деди. Караңызчы, элдин баары чыгып алып ташбаран калып, бул жерди кылбайбыз. Анан мен элестеттим. Биз не болдук? Биз кандай мыкаачылыкка барып калдык? Бизде неге ушундай сезимдер кетип калды? Кече 75 жыл башта Улуу Ата Мекендик согушта Ленинградтан, башка жактан келген 300 000 киши келгенде жеп олтурган наныбызды жерге коюп ошолорго берип, ичип олтурган тамагыбызды, кесебизди ошолорго берип, кучагыбызды жайып тосуп алган кыргыз, касиеттүү кыргыз бүгүн бир тууганыңдан бирдеме чыгып калды десе тепкилеп ар бир айылга теректерди кулатып пейилиң кайда кетти садагам? Эмне пейил болуп калды садагам? Кыргызым, айланайын, кыргыз. Жүрөгүн алып бүттү да, кыргыздын жүрөгүн алып бүттү. Сен ушунчалык коркосуңбу? Сен ушунчалык титирейсиңби, айланайын, садагам? Ушундай акыбалга жеткирди бул. Неге улут ушундай болуп калды? Менин бүтүндөй жан дүйнөм жанчылып ыйладым мен. Не болдуң, кыргыз, садагам? 300 000 бөтөн элди кучагыңа батырып, бир кесе ичип аткан аталаңды бөлүп, 30-30 жылдагы ачарчылыкта да Казакстандан келгенде үйүңө киргизип төшөгүңө каткан кыргыз элең айланайын садагам. Сен кече ушу Ленинградтан, блокададан балдар келиптир деп өз кучагыңа алып, өз балдарыңдай бактың эле го садагам, кыргызым. Бүгүн өзүңдүн бир бооруң ушундай болуп атса, неге тепкилеп атасың, айланайын? Не болдук биз, улут катары не болдук? Кандай жагдайга жетти? Бул жерде Дахан мырза, мына элди ушундай коркутуп атып, ушундай акыбалга жеткирди. Бул нерсе бизде эле эмес, мына Украинада дагы болду. Ал жерде дагы ушундай вирусту жуктурган адамдар алып келиптир десе, айылда бир райондордо тополоң чыгып, граждандык согуш башталгандай бир акыбалга жетип калышты. Мен көрдүм аны. Мен көрдүм. Бирок башка эл ушундай экен деп, менин касиеттүү кыргызым жакшы жагына жарышалычы. Жаман жагын коелучу. Мен айтканым ушул аябай теледи көрсөтүү, башка жактардан уламдан улам коркутуп атып, элди ушундай деңгээлге жеткиргенде. Наалат болсун, наалат болсун. Ошол күндө КТР, ЛТР 5 каналынан тынбай сайрагандарга наалат болсун.